Биздин каналга подписаться болуп, видеого лайк басып, акыркы жаңылыктар менен кабардар болуп туруңуз. Премьер-министр көпчүлүк жеңилдиктерди карантин токтотуу деп кабыл алышууда, андай эмес. Кыргыз Республикасынын премьер-министри Мухаммедкалый Абылгазиев мекендештерди жоопкерчиликтүү болууга жана карантин аяктаганча обочолонуу тартибин сактоого чакырды. Өкмөт башчысынын кайрылуусунун тексти төмөкүдөй. Учурда өкмөт өлкөдөгү экономикалык жигердүүлүктү калыбына келтирүү үчүн даярдык көрүү багыт алды. Жумуш орундарын жана жарандардын кирешесин сактоо максатында биз тараптан экономиканын дээрлик маанилүү жана суроо талап чоң болгон тармактардын иштөөсүнө этап менен уруксат берүү жөнүндө чечим кабыл алынган. Коронавирус инфекциясынын кырдаалга тийгизген таасирин эске алуу менен бул өлкө үчүн оор, бирок ошол эле учурда өтө маанилүү чечим болду. Бирок көптөр бул жеңилдиктерди карантиндик режимди токтотуу жана мурдагы жашоо шарттарына кайтуу катары кабыл алышууда. Мен белгилей кетейин, андай эмес. Жумушка уруксат алгандардан башка бардык жарандар карантинди сактоого тийиш. Бүгүн вирус менен күрөштө маанилүү этап келди. Ал ар бир жарандан жоопкерчиликти жана тартипти талап кылат. Биз жумшаган бардык күч-аракетибиздин текке кетишине жол бере албайбыз. Вирустун жайылышынын сакталып турган тобокелдиктери бизден коргонуунун кошумча биринчи кезекте социалдык аралык эрежелерин сактоого тийиштүү алдын алуу чараларын көрүүнү талап кылат. Мен бардык кыргызстандыктарга кайрылгым келет. Дарыгерлердин гигиена эрежелерин, обочолонуу режимин жана социалдык аралыкты кармануу талаптарын сактоо тууралуу бардык сунуштамалар сакталышы керек. Ошондой эле 2020-жылдын 1-майынан тарта ишмердүүлүгүнө уруксаат берилген мекеме жана уюмдардын жетекчилери бардык санитардык эпидемиологиялык талаптардын тыкыр аткарылышы үчүн жеке жоопкерчилик алаарын эскертип кетким келет. Биз вирустун кеңири жайылып кетишине жол берген жокпуз жана саламаттык сактоо тутумунун мүмкүнчүлүктөрүн чыңдай алдык. Бул нерсеге биринчи кезекте сабырдуулукту жана түшүнүү менен мамиле кылган жарандардын колдоосуна жараша жетише алдык. Бирок жетишилген жыйынтыктарды бекемдөө үчүн биз карантин бүткүчө обочолонуу жана социалдык аралыкты кармануу эрежелеринин талаптарын сактоо менен жоопкерчиликти сезишибиз керек. Жарандардын, жакындарыбыздын жана туугандарыбыздын өмүрүн жана ден соолугун сактоо биздин жалпы милдетибиз. Булак элдик медиа. Казакстандын Сенатынын спикери болуп Маулен Ашимбаев шайланды. Казак Сенатынын спикери болуп президенттик администрациянын жетекчисинин мурдагы биринчи орун басары Маулен Ашимбаев шайланды. Бул тууралуу мамлекет башчысынын басма сөз катчысы Берик Курмангали 4-майда Фейсбуктагы баракчасында жазды. Спикердин орду 2-майда президент Касым-Жомарт Токаев Дарига Назарбаеванын депутаттык мандатын токтотуу тууралуу буйрукка кол койгондон кийин бошогон. Дүйшөмбү күнү Маулен Ашимбаев Сенаттын депутаты болуп дайындалганы жөнүндө буйрук президенттин кеңсесинин расмий сайтына жарыяланган. Ашимбаевдин ордуна буга чейин маалымат жана коомдук өнүгүү министри болуп иштеген Даурен Абаев келди. Ушул эле күнү Борбордук шайлоо комиссиясы Дарига Назарбаеванын депутаттык ыйгарым укуктары токтотулганын жарыялады. Ашимбаев былтыр июль айынан бери президенттин жардамчысы болуп, декабрда президенттик администрациясы жетекчисинин биринчи орун басары болуп дайындалган. Ал буга чейин 2 жолу бийликтеги Нур Отан партиясынан мажилистин депутаты болуп шайланган. Казак конституциясына ылайык мамлекет башчы кызматтан кетсе же каза болсо, анын ордун Сенаттын спикери ээлейт. Кошуна өлкөдө Сенаттын 15 депутаты президент тарабынан дайындалат. Булак элдик медиа. Республикалык штаб Бишкекте коронавирус илдетине кабылгандардын саны күн сайын өсүүдө. Бишкек шаарындагы жана Чүй облусундагы эпидемиологиялык кырдаал өзгөчө көзөмөлдө болууга тийиш. Бул тууралуу республикалык чам штабдын жыйынында айтылды. Бишкекте коронавирус илдетине кабылгандардын саны күн сайын өсүүдө. Эпидемиологиялык кырдаалды турукташтыруу жана жакшыртуу боюнча олуттуу чараларды көрүү зарыл. Мобилдик бригадалар, эпидемиологиялык кызматтар, мэриялар жана тармактык кызматтар бул багыттагы иштерди күчөтүүгө тийиш. Бишкек шаарындагы жана Чүй облусундагы эпидемиологиялык кырдаал өзгөчө көзөмөлдө болушу шарт. Инфекцияга чалдыккандар менен байланышта болуп, үй карантинине алынган жарандарга тийиштүү көзөмөлдү күчөткүлө, деди биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов.
Ал баса белгилегендей, көчөлөрдө унаалардын жана жарандардын санын көбөйүшүн шарттаган экономикалык ишмердүүлүктүн бир катар чөйрөлөрүн жандандыруу, санитардык ченемдерди, айрыкча эл көп топтолгон жерлерде кынтыксыз сактоо менен коштолуусу зарыл. Ар бир жаран өзүнүн аң сезимдүүлүгүн жана жоопкерчилигин көрсөтүп, өз саламаттыгын коопсуздук үчүн сунушталган санитардык гигиеналык эрежелерди сактоого тийиш деп айтты биринчи вице-премьер-министр. Анын айтымында май куюучу жайларда жарандарга касса жайгашкан имаратка кирүүгө уруксат берилбеши керек. Алар майды өздөрү куюп, инфекциянын жайылышына жол бербөө үчүн май куюучу шаймандын колдон колго түшүнө жол бербөө керек. Такси кызматтары күнүнө бир нече жолу тыкыр дезинфекциялоо жүргүзүп турушу кажет. 2ден ашык жүргүнчү салууга уруксат берилбейт. Республикалык штабтын мүчөлөрү Ички иштер министрлигинин, Тышкы иштер министрлигинин, Транспорт жана Жолдор министрлигинин аткарган иштери тууралуу маалыматтарды угушту. Кыргыз Республикасына келип жаткан жүк ташуучуларда COVID-19 инфекциясынын бар жогу текшерүү боюнча киргизилген алгоритмдерге өзгөчө көңүл буруу керек. Булак элдик медиа. Президент Жогорку соттун Конституциялык палатасынын төрагасын кабыл алды. Президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн 4 майда Кыргыз Республикасынын Конституция күнүнүн алдында Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын төрагасы Карыбек Дүйшеевди кабыл алды. Мамлекет башчысы Жогорку соттун Конституциялык палатасынын төрагасын жана бардык кыргызстандыктарды алдыдагы майрамы менен куттуктады. Сооронбай Жээнбеков Конституциялык палатанын мамлекеттик туруктуулугун камсыздоодогу өзгөчө ордун белгиледи. Президент Кыргыз Республикасынын адамдын жана жарандын конституциялык укуктары менен эркиндигин коргоо, конституциялык көзөмөл жүргүзүү боюнча мындан аркы иштерге ийгиликтерди каалады. Конституциялык палатанын төрагасы Карыбек Дүйшеев Конституциялык палатанын алдында турган негизги пландар менен жакын арадагы милдеттер, анын ичинде санариптештирүү жана материалдык техникалык камсыздоону өркүндөтүү боюнча айтып берди. Ошондой эле ал мамлекет башчысына өзгөчө абал шарттарында Конституциялык палатанын судьялары менен аппараттарынын аралыктан иштөө режимин уюштурулуу тууралуу маалымат берди. Булак элдик медиа. Таксисттер жана сулуулук салондору санитардык карантиндик талаптарды аткарбай жатат. Бишкек шаарында 1 майдан тарта иштеп баштаган айрым ишканалар санитардык карантиндик талаптарды аткарбай жатат. Бул тууралуу өкмөт үйүндө өткөн маалымат жыйынында Бишкек шаарынын коменданты Алмазбек Орозалиев билдирди. Анын айтымында 1 майдан тарта Бишкек шаарында айрым ишканалар, курулуш мекемелери жана такси кызматы ишин баштаган. Тилекке каршы алар санитардык карантиндик талаптарды аткарбай жатат. Алсак такси кызматынын айдоочулары бет кап, уруксат кагазы, патенти жок жана жүргүнчүлөрдүн санына карабай иштеп жатат. Мындан сырткары чач тарач сулуулук салонунда иштегендер да бет кабы жок ишин алып барууда. Ошондуктан жогоруда айтып кеткен ишкер кызматкерлерге кайрылат элем. Санитардык карантиндик талаптарды катуу көзөмөлгө алыңыздар, дейт ал. Бишкек шаарынын коменданты 10 майга чейин узартылган өзгөчө абалдын талаптарын сактоого чакырат. Булак элдик медиа. Республика боюнча үй карантининде 28.592 адам бар. Жарандарга вирустун жугушун жана Кыргыз Республикасынын аймагына COVID-19 коронавирус инфекциясынын жайылышын алдын алуу максатында атайын жайлар даярдалган. Вирус жуктурду деп шектелгендерди инфекциянын инкубациялык мезгилинде оолак кармоо үчүн даярдалган обсервациялык жайларга 9000ден ашык адам жайгаштырылган. Алардын 7202-си медициналык кароонун жыйынтыгы менен үйлөрүнө карантинге жиберилген. Мындан тышкары атайын медициналык көрсөтмөлөрү эске алуу менен айрым жарандар, анын ичинде чет өлкөдөн келгендер обочолонуу режимине же үй карантинине алынган. Бул учурда карантинге алынгандардан башка адамдар менен байланышпай турганы жөнүндө жазуу түрүндө милдеттенме алынат. Жалпы республика боюнча обочолонуу режимине бардыгы болуп 83638 адам алынган. Учурда алардын 28592 үй карантининде, 55046 адам карантинден чыкты. Бирок алынган милдеттемелерди карабастан айрымдар обочолонуу режимин бузууда. Алар бул аракети менен башка адамдардын өмүрүнө жана ден соолугуна гана эмес, COVID-19 каршы күрөшүү боюнча саламаттык сактоо органдары тарабынан кабыл алынган чаралардын натыйжалуулугуна коркунуч жаратууда.
Кыргыз Республикасынын жоруктар жөнүндө кодексинин 127 беренесине ылайык өзгөчө кырдаал режимин шарттарында чектөө иш-чараларынын талаптарын бузуу биринчи категориядагы айыппул түрүндө жазага алып келет. Жашы жетеликтер үчүн 5 000 сомдон 15 000 сомго чейин, башка жеке жактар үчүн 20 000 сомдон 30 000 сомго чейин. Өзгөчө же аскердик абалдын шарттарында көрсөтүлгөн чектөө иш-чараларынын талаптарын бузуу экинчи категориядагы айыппул түрүндө жазага алып келет. Жашы жетеликтер үчүн 15 000 сомдон 25 000 сомго чейин, башка жеке жактар үчүн 30 000 сомдон 60 000 сомго чейин. Өз кезегинде Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 280 беренесинин биринчи бөлүгүнө ылайык санитардык эпидемиологиялык эрежелерди атайлап же байкабастыктан бузуу аркылуу адамдардын массалык жабыр тартуусуна же болбосо башка ийри зыян келтирүүгө алып келсе, 4 категориядагы айыппул түрүндө жазага алып келет. Жашы жетеликтер үчүн 120 000 сомдон 140 000 сомго чейин, башка жеке жактар үчүн 260 000 сомдон 300 000 сомго чейин же экинчи категориядагы эркинен ажыратуу каралат. Жашы жетеликтер үчүн 1-6 ай 2 жылга чейин, башка жеке жактар үчүн 2 жыл 6 айдан 5 жылга чейин. Ушул эле берененин экинчи бөлүгүнө ылайык өзгөчө кырдаал, өзгөчө же аскердик абал режими учурунда жасалган санитардык эпидемиологиялык эрежелерди атайлап же байкабастыктан бузуу адамдардын массалык түрдө оорусуна жана уулануусуна алып келсе, экинчи категориядагы эркинен ажыратуу каралат. Жашы жетеликтер үчүн 1 жыл 6 айдан 2 жыл 6 айга чейин, башка жеке жактар үчүн 2 жыл 6 айдан 5 жылга чейин. Белгилей кетсек, карантинден киргизилгенден бери 2020 жылдын 4 майына карата Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 280 беренеси боюнча 8 жаран, 281 беренеси боюнча 1 жаран жоопкерчиликке тартылды. Жоруктар жөнүндө кодекстин 127 беренесине ылайык 11 адам, 119 беренесине ылайык 2 адам жоопко тартылууда. Алар боюнча материалдар сотко жөнөтүлгөн. Бузуулар жөнүндө кодекстин 293 беренесине ылайык 23 адам жоопкерчиликке тартылган. Аларга 3 000 сомдон айыппул салынды. Жыйынтыгында жалпысынан үй карантинин бузгандыгы үчүн 45 адам жоопко тартылды. Булак элдик медиа.